Ассаламу алейкум, байкелер. Мырзабек дәділ жер шықса айт дегендерге дағы бір вариант бар. Қараңыздар, жері 52,5 сотық. Ұзыны 177 метр, ал эми турасынан таза 30 метр. Бүт нерсени кыласыздар. Анткени бул тарабында 6 сотық жер аянтында таза каркасы турузулган, темир каркасы турган, ушул даяр теплица. Ұзыны 100 метрден тегереги, турасы 6,5-7 метр. Клёнкасын жабасыз, дыйканчылыкты келтирсеңиз болот. Анын жанында сарайы бар. Бул тарабында ушул 40 баш букка батат. Биринчи сарай үстү чөпканасы менен, бул жагында бир 20 баш. Андан ары тетиги навес үстү шифер менен жабылган, бул жагы ушул 24 баш букка батат экен. Сарай теплицадан ары жагы ушул бак тарагы бүт баары отурузулган. Андан ары теректери бар, теректен өтүп ушул камышка чейин чек-арасы. Камыштын ордунда ушул канал өткөн суу, агын суу, жылын 2 ай токтобойт. Андан бери мына бул жагында караңыздар. Времянкасы анан 4 бөлмөлүү үй, бүтүн ички шарты менен суу свети баары киргизилген. Бул жер мына кызыл китеби, договор купля-продажа, техпаспорт бүт бардык юридикалык документтери менин колунда турат. Сатыла турган баасыны $65,000 бир аз түш берем дейт. Анан дареги өтө сонун локацияда жайгашкан. Бала бакыраны окутканга, чокутканга бүт бардыгынан ыңгайлуу. Кара Балтанын кругуна жетпей, Новониколаевка айылынын центринен мектеп бала бакчанын жанынан эле түз ылдыйга 500 метр түшөсүздөр. Каласаңыздар Школьная көчөсү менен, каласаңыздар Пушкин көчөсү менен 500 метр түшүп эле ушул Луговая көчөсүнө кирсеңиздер 28-чи дарек. 2x навигатордон Луговая 28 деп издесеңиздер, Жайыл району Новониколаевка айылы деп чыгат. Мына Луговая 28. Көчө тарабы дагы бүт тосулган. Тыныке менен тосулган 30 метр. Баасыны 65,000 азма-аз түш берем дейт. Мына оң тарабына караңыздар, биягына. Мына бак тарактан оңго бурулсаңыздар, бул жагынан түз барып туруп, Школьная көчөсүнө чыгып барасыздар. Мындан өйдө чыксаңыздар, ушу 150 метр аралыктан кийин оңго бурулуп, кайра солго буруп, Пушкина менен өйдө чоң трассанын боюна мектептин, балдар бакчасынын, мечиттин жанына чыгып барсаңыздар болот. Маршруттук транспортта ушул мектептин жанынан каласаңыздар Бишкек шаарына, каласаңыздар бул жагы Кара Балтанын центрине, мал базарга, базарга, банкка, бүтүн социалдык объектилерге Кара Балтага каттап келе бересиздер да. Анткени Кара Балтанын кругуна 1 километр 300 метр аралык. Чалпы эси менен бир катар сүйлөшүңүздөр, туугандар. Мына үйдүн ичи бүт шарты каралган. Үйдө ушул киргенде прихожка, душ ваннасы, андан ары коридор, оң тарабында 2 бөлмө, сол тарабында 2 бөлмө, сокма менен тургузулган үй. Дарбаза тарабында дагы орун бар, бул жагынан дагы, бул жагынан дагы жүзүм, пүзүм, помидор, огурцы деген бардын ушул жакка отургузсаңыздар болот. Чалып сүйлөшөсүздөр. Балык чарба кылсаңыздар дагы болот экен. Анткени нар жагы канал кенен, ошол жакка катар-катар бассейнди жасап, буюрса балык менен дагы иш кылсаңыздар болот экен да. Шартын карап көрөсүздөр. Документтерин бир катар көздөн кечирдик. Бүтүн юридикалык документтери даяр экен. Кара Балтага шаарга каттаганга дагы, бул жагы Бишкекке каттаганга дагы бүт бардыгынан ыңгайлуу. Чалып сүйлөшүп, байланышып өзүңүздөр келишесиздер. Ушул чоң трассадан мектептин жанынан ылдый түз эле ушул бир 350-500 метрдин тегерегинде жүрүп келесиздер да. Үйдүн өзүнө. Чалып сүйлөшүп, колдон чыгарбай алып коюңуздар, Кыскасы, мал кылсаңыздар дагы, дыйканчылык кылсаңыздар дагы, балык чарбасын кылсаңыздар дагы бүт бардык шартка дал келет. Чек аралар толук тосулган. Ассаламу алейкум.